Саламатсыздарбы биздин YouTube каналдын көрөрмандары? Биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктарды угуңуздар. Саламатсыздарбы YouTube көрүүчүлөр. Садырды Ташиев президент кылган, Садыр Жапаровду президент болууга Камчы Кадыр Шайышевдин обол тоодой салымы бар деген видео тарап жатат. Жана ошондой эле ошол Садыр Жапаров президентибиз өзүнүн досун сатып кетти, антип кетти, кыйынчылык учурда таштап кетти деген да пикирлер көп болуп атат туугандар. Жана ошондой эле төңкөрүш болот бул кетиште деген дагы видеолорду, кайрыларды көрүп калатам. Албетте бул мындай ой жүрткөнүбүз туура эмес. Эч кандай төңкөрүш болбойт. Кудай андан жүзүн нары кылсын. Мынакей Кыргызстаныбыз эми өнүгүп келе жатканда бизге эч кандай төңкөрүштүн кереги жок туугандар. Ошондуктан келиңиздер, мындай бөлүнбөйлү түндүк түшүктө бөлүнгөндө бөрү жейт деп бекерден ата бабаларыбыз айткан эмес. Албетте мынакей эки дос дейбизби, эки мамлекет башчыбыз дейбизби, өтө жакшы иштерди кылган Камчы Кадыр Шайышев генералыбыз. Ал сөзсүз түрдө бааланат, тарых өзүнүн баасын берет. Ал эми президентибиз Садыр Жапаров болсо ошол системадагы УКМКдагы коррупция беренелерди, коррупция менен алектенген анча-мынча кызматкерлерди ретке салып, мынакей реформаны жүргүзүп жатат. Өзүңүздөр көрүп жатасыздар, мынакей бүгүн жаңы эле жаңылык чыкты. Кандай жаңылык десеңиздер, ушу УКМКга даттанып, УКМКнын ушул эмне десек, УКМКнын ишмердүүлүгүнө даттанып, арыз түшүптүр 500 бизнесменден туугандар. Бул эмне деген сөз? Значит, мынакей камалгандар элдин канын соруп, ошо ишкерлердин канын соруп, акчасын доло алып жүрүшкөн. Эгерде ушундай дальше өргөн болсо, анда бизге кандай инвестиция келет туугандар? Өзүңүздөр ойлонуп көрсөңүздөр. Ошондуктан келиңиздер, бөлүнүп жарылбайлы, эч кандай төңкөрүш болбойт. Кудай сактасын. Мамлекетибиз гүлдөп өнүгүп өсө берсин туугандар. Ал эми коррупцияга малынгандар, мамлекеттин казынасына кол салган акмактар өздөрүнүн жазасын алышсын деп биз дагы талап кылабыз. Ал эми президентибиз Садыр Жапаров Нуркожоевичке ийгиликтерди каалайбыз дагы. Кийинки президент шайлоо болсо буюрса биз до конца колдоп беребиз. Азыр президентибиздин иштегенин көрүп атасыңар. Мынакей жети тубан, жети областы көрүп жатабыз, кандай гана өзгөрүүлөр болуп атат, кандай гана инфраструктуралар өнүгүп, жолдор курулуп атат, соц объекттер курулуп атат. Аны айтып мактанып отуруштан туугандар бизде толк жок, убакыт көп кетет. Ошондуктан билген адам билет кандай гана өнүгүүлөр болуп жаткандыгын. Ошондуктан келиңиздер, бир жакадан баш, бир жактан кол чыгарып, бир түндүктүн астына биригели туугандар, мынакей көрүп жатабыз. Арты таза эмес депутаттардагы, кесаги бар депутаттардан мандаттарын тапшырып чекеден, буюрса жогорку кеңеш депутаттардагы тазаланып жатат туугандар. Андыктан президентибиз Садыр Жапаровду колдойлу туугандар. Ал эми коррупционерлер мыйзам чегинде өздөрүнүн жазасын алсын. УКМК буга чейин кандай иштерди алып барган, азыр ачыкка чыгып жатат.